Биз үчүн балдар бакча бул айылдагы чоң апанын үйү болчу. Ар бир адам өзүнчө бир чоң сыр, өзүнчө бир чоң тарых. Мен өзүмдүн элим менен сыймыктанам. Мен көп нерсени убада кыла албайм. Мен өзүмдүн ишим менен көрсөткүм келет. Мен Чынара Капарова, журналист. Атам архитектор, апам эсепчи. Биз үчүн балдар бакча бул айылдагы чоң апанын үйү болчу. Ат Баш районундагы Касыке Мамбеталиев атындагы орто мектепти бүттүм. Өспүрүм курак Ат Баш айылында өттү. Ат Баш айылында өзгөчө тартип, өзгөчө салт менен чоңойгонбуз. Тележурналист болуу кесибине албетте телевизордун салымы чоң болду. Айылда телевизор көрүп чоңойгонбуз. Ошол телевизордо сөйлөгөн ар бир ага эжеи мага үлгү болуп алган. Жана азыркы кесибиме алар түрткү болду десем болот. Улуттук университеттин журналистика факультетине тапшырдым. Албетте студенттик күндөрүм чыгармачылык менен бирге өттү десем болот. Сындын баардыгы тең менин улам бир жакшы багытка өзүмдү түрткөнгө, улам жакшы бир окууларды, улам бир жакшы ийгиликтерге жеткенге түрткү болду. Акырындык менен көч бара-бара түзөлөт дегендей, акырындык менен мен дагы ошол телевизордо ар бир элдин үйүнө чакырылбай кирип барган конок болуп, эрке кызына айландым. Эң алгачкы айлык маянам албетте Коомдук телерадио корпорациясынан алынган эң алгачкы 500 сом болгон. Ошол 500 сомду алганда үйүмө жетүү абдан оор болду мага. Такыр жетпей койдум. Ошол 500 сомду алып алып, ата энеме мактанып, менин биринчи айлыгым деп жетиш абдан бир жолду узак кылды да. Албетте эне болуу бактысына ээ болдум. Бардык эле энелердей болуп, балдарымды жакшы тарбиялаганга, жакшы окутканга, жакшы тамакты жедирип, жакшы тарбияны алганга аракет кылдым. Эми келечек менен аларга кандай тарбия бергендигимди көрсөтөт деп ишенемин. Бош убактымды короодо өткөргөндү аябай жакшы көрөм. Короодо гүлдөрдү өстүргөндү, аны сугарып отогонду абдан жактырам. Өтө бат капа болом, бирок бат жазылам. Тамашаны жакшы көрөм. Тамашам аркылуу адамдарды өзүмө абдан жакшы чукулдатканга мага тамашам жардамчы. Ар бир адамдын жашоосундабы, же болбосо көпчүлүк адамдын жашоосунда албетте эң оор учурлар болот. Ата эне жоготуп алуу же балдарды жоготуп алуу. Менин дагы турмушумда абдан оор жоготуу болгон. Ал менин жакшы көргөн адамымдын, жолдошумдан арылып калуу болгон. Менде ишенесиздерби, менде бактылуу мүнөттөр абдан көп, кубанычтуу мүнөттөр абдан көп болот. Анткени мен энемин, ар бир баламдын ийгилиги мага кубаныч тартуулайт. Көп темаларды элдин алдына деле чыгарып койгондун деле кажети жок экен деп калдым. Ар бир адам өзүнчө бир чоң сыр, өзүнчө бир чоң тарых, ошол нерсени ачып бере берген деле болбойт экен. Мен ошол нерсени түшүндүм. Кышкыга эмне даярдадым, же болбосо үйгө кандай мебель алдым, же болбосо үйдүн дизайнын кандай кылдым, же болбосо ремонт. Мени ушул нерсе көп кызыктырат. Эгерде журналист болбосом, мен атам өзү кесиби боюнча архитектор, художник. Эгерде журналист болбосом, чындыгында эле мен дизайнер, архитектор, ушул багытта кесиптин ээси болмокмун. Тарыхый фильмдерди абдан жакшы көрөм. Мисалы үчүн Клеопатраны абдан дем албай көп жолу кайталап көргөм, мага жагат. Андан тышкары Гладиатор мырзалардын күчтүүлүгүн көрсөткөн. Андан тышкары албетте кыргыздын тарыхый фильмдери Курманжандатка. Мектеп курагында эмнегедир мен кыргызча китептерди көп окугам. Кийин студент курактан баштап орусча китептерди көп окуйм. Мисалы үчүн Теодор Драйзердин «Американская трагедия», же болбосо Габриэл Гарсиянын «100 лет одиночества». Бир жылдары ошол Нобель сыйлыгына ээ болгон жазуучулардын Нобель сыйлыгына ээ болгон чыгармаларын окуганга абдан дилгир болгом. Убактымдын тардыгына байланыштуу көбүнчө музыканы мен автоунаа айдап башкарып баратканда угам. Азыр мага балдарым көбүнчө тандап берип коет, ошол музыканы угуп кете берем. Бирок ушул оорудан кийин мен чындыгында эле кыргыз эли абдан боорукер, кыргыз эли абдан мындай берешен калк экенине көзүм жетти, ишенди. Толугу менен буга чейинки болгон ишенимим албетте 100-200% чейин артык болду деп айтсам болот. Ошон үчүн мен ушул оорудан кийин өзүмдүн элиме болгон сыйым, өзүмдүн элиме болгон сүйүүм күчөдү деп айта алам. Мен өзүмдүн элим менен сыймыктанам. Элге кызмат кылуу
баардыгы тең ушинтип жооп берет, бирок ал кызматты кантип аткараарын баардыгы тең эле чечмелеп бере албайт. Мен көп нерсени убада кыла албайм. Мен өзүмдүн ишим менен көрсөткүм келет. Эң башкысы азыр жеңишке жетүү, жана өзүмдү эл өкүлү катары ошол чоң трибунада көрсөтүү. Болгону азыр менин максатым кыргыз элиме кызмат кылуу. Кыргыз элинин оозунда ушундай кызыбыз бар эле, бизге ушундай бир чоң иштерди аткарып кеткен деген деңгээлге жетким келет. Албетте бул үчүн талыкпаган эмгек, аракет керек. Бул эң чоң жоопкерчилик. Менин азыр бир эле максатым элим үчүн иштөө, элиме кызмат кылуу.